Ассаламу алейкум устаз, шариатта аялды башкаруу кандай? Сиз суроо башында эле духуңуз түшүп калганы көрүнүп атат го бияка. Болбойт андай. Өзүм кызыктай болуп кеттим. Сиз мага чыгыңыз сабактан кийин. Эч ким көрсөтпөй, акыры машина жака келиңиз. Дуктан берейин сизге. Кандай бул? Шариатта аялды башкаруу кандай деп. Куранда Аллах таалам айтат: "Ар-риджалу каввамун ала-ниса". Сизди тыңдап аткан жокпуз, туура окуйбуз, бирок дух түшпөсүн тууган. Эркек да. Ар-риджалу каввамун ала-ниса, эркектер аялга башчы болот дейт. Сиз үй бүлөнүн арыстанысыз. Лев. This is a lion. Güçlüsüz siz. Siz үй бүлөнүн эмессиз да, güçlüsüz. Анан эркек адам башкаруучу болот, аял киши ошол güçlü эркектин көлөкөсүндө жүрөт. Бирок ошол тафсирде имам Матуриди Тавилат Куранда айтат, эркек сыфатул кавама, башкаруу укугун жөн эркек болгон үчүн эле эмес. Туурабы? Азыр эмне деген нерселер жасалмалар чыгып кетти. Алигиси болгон үчүн эле эмес эркек адам. Эркек адам үй бүлөсүн карап, багып, күйгөндүк үчүн ошол нерсе берилет. Түшүнүңүзбү? Орун алмашып кетпесин эч качан. Себеби бүгүнкү күндө аялдарга камчыны алдырып койдук. Айттым го. Азыркы заманда кааласаң да, каалабасаң да аял башкарат. Башкарса да мейли, главный туура жака башкарса болду дейт. Субханалла, тизим кетип калыптыр да. Таксырды шылдыңдап аткан жокпуз, сыртка чыгып мени уруп жүрбөсүн анан. Же интернеттен акылдуулар мага акыл үйрөтүп жүрбөсүн. Биз мындай күлкүң келет да, кээде кантип күлө албайбыз. Биз эмне кенен күлө албай кала турган заманда болуп калды. Мынтип, адам эми сезимди бошотуш керек. Күлгөндө күлүш керек, ыйлаганда ыйлаш керек. Бирок эркек адам көп ыйлабаган жакшы. Башкарса болду, мейли, главный туура жок башкарса болду, болуп калып жатабыз. Устаз деги эле аялдын башкарууда аялдар эмес, балдарыбыз себепкер болсо керек деп калдым. Себеби үйлөнгөндө жаш маалда аялыңа катуу сүйлөй аласың. Кийинчерээк балалуу болуп, бул өтө бала саактын белгиси. Өтө бала төрөп берип койсо, бала ошого бир ротола баш ийип кеткен болбойт, энесин дагы сөзүн укпай. Бала берилет иншалла. Туурабы? Бала берилет. Биздин апалар бүгүнкү аялдар фигурасын ойлоп отуруп 2-3 бала төрөп атат. Экономика мээсин жууп атат Америкадан. Өнүгүш үчүн 2-3 бала деп. Кайсы бала ата энесин багат билбейсиз. 7-чи баланы 8-чиси багышы мүмкүн. Туура сапатка, тарбияга көңүл буруш керек ошо көп балалар, ошо менен биргеликте. Ошон үчүн илгери 10дон ашык баланы тарбиялап жүрүп деле көргөн эмеспиз апаларыбыздын аталарга эркинтип жогору сүйлөп караган. Не то что акарат сөзүн каяша айтуу биякта турсун, жогору монтип үнүн бийик чыгарганын көргөн эмеспиз. Ошон үчүн бул жөн эле көпкөндүк баланын шылтоосу эмес бул жерде. Бул көпкөндүк бул эсиргендик, бул аял кишиден уяттын кеткени бул. Анткени неге аялдан уят, эркектен кайрат кетип калган. Кыргыздар айтат, хадисте макалдан алган. Бухари, Муслимдин котормосу бул кыргыздардын макалы. Эркектен кайрат кетсе, аялдан уят кетет дейт. Эркектер кайраттуу болбой калган өзү. Деп жүрсө анан кетет да анан. Эркектик беделден түшпөй, үйгө кирсе чүчү. Эркектик бедел кетет, көрөт бул деп анан 2 баласы болсо, күйөөсүн 3-чү баласы кылып алат анан. Ошон үчүн бала менен сүйлөшкөндө үчүчү дебей так сүйлөш керек. 3 жашта баланын тили чыгып калыш керек бүгүн. Биз логопедтерге, психологторго муктаж болбошубуз керек. Неге? Бала эне курсактан сүйлөшсүн, бала да ата да эркек баланан жакшы сүйлөшсүн. Балам, сен эртең элдин жүгүн аласың. Сенин мондай Кыргызстан деген мамлекетиң бар, мусулман үммөтүң бар. Сен жоопкерчиликсиң баласың. Бала ыйлабайт, эч нерсе болбойт. Сен кызсың ыйлай турган. Өтө катуу болбойт, бирок ошентип сүйлөш керек бала менен. Ошондо аялда сестен кой, бул мен 3-чү балама болбойт экен. Бул күйөөм эле экен деп калат. Өзүбүз бөжүрөп жүрсөк каяктан анан? Бул деле себеп эмес негизи. Себеби үйлөнгөндө жаш маалда аялыңды катуу сүйлөй аласың, кийинчерээк балалуу болуп балдарыңа чоңойгондо аялыңа катуу айтсаң, балдарың апама кыйкырбаңыз деп атасына болушат экен. Жок, сиз балдардын көзүнчө кыйкырбаңыз да.